Кыргыз тилин жактаган блогер кармалды. 6 майда кафе-ресторандардан, соода борборлорунан кыргыз тилинде тейлөөнү талап кылган блогер Айтилек Орозбеков кармалды. Бул тууралуу Медиахабка анын адвокаты кабарлады. Адвокаттын айтымында милиция Айтилек Орозбековдун видеолорун лингвистикалык экспертизага берген. Анын жыйынтыгы менен блогерге улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ошондой эле адвокат Айтилек Орозбековдун видеолоруна жазылган комментарийлерине да экспертиза жасалганын белгиледи. Нарыздан эле бирөө видео чыгарган турбайбы? Кыргыздар менен орустардын ортосунда жаңжал чыгарып атат деп бирөө чыгарган го видео. Айтилектин видеосун ошентип чыгарыптырбы, бирөө? Жок, Адилеттин видеосун бирөө чыгарыптыр. Сүйлөпчү, туура эмес, Орозбековдук анан арка берки деп сүйлөп чыгарган дейт го. Бизге деле көрсөткөн жок, биз азыр тергөөнүн сыры деп материал көрсөтпөйт да. 48 саатка камакка алдым, анан эми андан аркысын сот кетет да. Экспертизанын корутундусун окуп чыктык. Уже экспертизага барып келиптир. Бир окудук, Айтилек экөөбүз ошо өзү суранып атат да, башка адвокат алып бергиле деп. Экспертизада аныкталыптырбы? Бар дейби улуттар аралык кастык? Аякта сөздөр аныкталат, улуттар аралык кастык деп аныкталбайт да. Ошол жакта кандай сөздөр бар экен? Толтура эле жана чыгарган сөздөрдүн баары. Сүйлөгөн сөздөрдүн баары. Комментарийлер. Өзү сүйлөгөн сөзгө болот атабы же комментарийлерге болот атабы? Комментарийлер да бар да аякта. Адвокаттын маалыматы боюнча Орозбеков 48 саатка камакка алынды. Ал эми Чүй облустук милициясы азырынча блогердин кармалышы боюнча маалымат бере элек. Орозбековдун Айтилек Орозбеков деген YouTube каналы 3 ай мурда түзүлүп, кыргыз тили боюнча 54 видео чыгарган. Акыркы чыгарган видеолору Куликов, Бешмонтаж каналарына, Дордой Плаза, Аларча, Бишкек парк сыяктуу соода борборлорунда тартылган. Айтилек Орозбеков өткөн жылы УКМК тарабынан кармалып, бийликти басып алууга чакырыктар беренеси боюнча айыпталган. Орозбеков күнөөнү мойнуна алган эмес. 1-май райондук соту ушул жылдын январында Орозбековду күнөөлүү деп таап, 70 000 айыппул салган.